Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баардыгыңыздарга салам. Бул кайрылууну бүгүн Акылбек Жапаровго кайрылуу кылууну туура көрдүм. Эмнеге дегенге азыркы убакытта бүгүн ККМ боюнча карапайым калк көчөгө чыкты. Андан кийин штраф боюнча азыркы убакытта талкууга алынып атат. Штраф боюнча бир аз элге маалымат берип коюуну туура көрдүм. Акылбек Үсөнбекович, мен сизге айтар элем, оң кулак сол кулагыңызды ачып, жакшылап угуп алгыла. Биз Европада, Америкада, же Лондондо, же Швейцарияда жашап аткан жокпуз. Тилекке каршы бул жер Кыргызстан. Биздин Кыргызстан мамлекетибизди башка бир өнүккөн мамлекеттерге теңеп эле штрафтарды же жана башка салыктарды көбөйтө бергенер булар өтө аша чапкандык. Ушул менен эле президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы анга тартып баратканыңарды баягыда да айткам, дагы деле айтам. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңар ажиотажга түшпөгүлө. Кудай буйрса, Кудай кааласа баары жакшы болот. Ушул эфирди бөлүшүп койгула. Бир нерсени баса белгилеп коеюн. Кече ПДД боюнча, жол эрежеси боюнча Россиядагы эмени барып сот сеттерин карадым. Колуңардан келишинче колдоп тургула. Сот сеттен карадым. Google'дан карадым. Google'дан карасам, алардын штрафы 500 сом, 1000 сом, 1500 сом, 3000 сом, андан кийин 5000 сом. Аябай оор эме болсо, правасын 1 жылга алат экен да. Бирок биздин жана штрафтар өтө чындыгында аша чапкандык. Бул өтө. Мен Корея өлкөсүндө, Япония өлкөсүндө жана башка мамлекеттерде жүрүп келген адам катары бир нерсени мен салыштырууну туура көрдүм. Өнүгүп кеткен, Америкага жетип калган, адамда ашып кеткен Корея, ушунчалык өнүгүп кеткен Южный Корея. Ошонун штрафы эң көп штраф $50 да. Эң көп штраф. Мен 5 жыл эметтим, аякта жашадым. Ошол өнүккөн $2-3 миң зарплата алган обычный адамдар $5 миң, $7 миң, $10 миң зарплата алган эмеде Южный Кореяда Акылбек Үсөнбекович штраф $50 да. Бизде 10 миң сом, 20 миң сом, 30 миң сом алган адамдарда линияны же сплошной полосаны же эме кылса, ушул 15 миң сом, 10 миң сом деп штраф кылгандар бул өтө туура эмес. Билбейм, бул элди көтөрүү бир планыңарда барбы, мен аябай түшүнбөй койдум да. Элдин бүттү кимге нааразы? Акылбек Жапаров силерге эмес, Садыр Нуркожоевичке сөз тийгизип атасыңар да. Ушу мененчи бул боюнча мындай срочно штраф боюнча карагыла, жана ат менен кылгыла. Мурда штрафтар кандай болсо, ошол менен штраф менен эле эме кылгыла. Анткени тетигил безопасный город менен Атамбаевтар убагында коюп коюшту безопасный городду. Безопасный город иштеп атат. 20-30% гана мамлекет алат экен, ал 70% ошол жана ишкердин бир орустун чөнтөгүнө кетип атат. Зачем керек бар? Элдин чөнтөгүнө мен монтип эле айтар элем. Акылбек Үсөнбекович, мындай да, элдин чөнтөгүнө кол салган берек эле окула. Элдин жанагы 500 миллиардка жеткирем деп, элдин турсасында кол салып койдуңар ошочу. Жетет, бол, жетет. Менин оозумду жабып койушуңар мүмкүн. Башка бирөөнүн оозун жабып койушуңар мүмкүн. Бирок бүтүндөй калың эл 7 миллион калктын оозун жаба албайсыңар. Так айтайын силерге. Айтпайын, унчукпайын, ушу өзүңөр бир чечим кабыл алып кош керек деп эме кылдым. Бирок мына бүгүнкү знак ККМ боюнча, ККМду бомбаны койдуң, Акылбек Жапаров. Мына элдер нааразы болуп көчөгө чыкты. Экинчи маселе. Шаарда 1 миллион 200, 1 миллион 300 миңдей машина бар бизде. Эми бардыгыбыз машина айдайбыз. Арак ичкендерге, нарушение кылгандарга, встречкага кеткендерге, кааласаңар 10-100 эсе көбөйтүп салгыла. Бирок карапайым калк 20 миң сом зарплата алат. Линияга тепселеп алган болсо 15 миң сом штраф төлөсө, 5 миң сом менен кантип жашайт ал адам? Мындай ойлонуп, бизде Швейцарияга, бизде Америкага, бизде Японияга, бизде өнүккөн өлкөлөргө салыштырып алачы, Кытайларга. Бул жер Кыргызстан, биз алардан 100 жыл, 150 жыл аркада калып кеткенбиз. Ошол Акылбек Жапаров, сизден мен мындай шефти сыйлаган үчүн сиз деп сылык түшүп, ылдый түшүп айтып атам, атак сен де эле айтам ачык эле да.
уже давайте монда оюнуңарды токтотуп туруп элди өзүңөр көтөрбөгүлө да, элге өзүңөр повод бербегиле. Акылбек Жапаров боюнча эмне үчүн айтып атасың деген вопрос болгондо, Акылбек Жапаров өзү повод берип койду. Салыктарды көтөрөм, муну көтөрөм, ОСАГОны киргизем, буну киргизем, тигини киргизем. Зачем? 3 жолудан кийин праваны алып коет дейт. Акылбек Жапаров, сенин кылып аткан ишиң полный бүттүү каша болуп атат, ачык эле айтайынбы? Мына онлайн склад ачтың, онлайн склад ачканда жа компанияларга 600 000 bir эме болсо, bir 100 штук товар болсо, же 1000 штук товар болсо, ошол же 99 болуп калса, же 999 штук болуп калса, 600 000 штрафты болчу салып кетсең да, налоgoйлоруңар болсо, 600 000 штрафты жазам деп коркутуп туруп, 1000-2000 доллардан алып кетип атат. Не деген бул? Бул не деген? Мына ушул кайра налогтордун бүттүгүнө ушулардын баарын эме кылып койдуңар. Эми Акылбек Жапаровдун күйөө баласы министр болуп келди. Максат Мамыкановдун ордуна министр болуп келип, бир мисалы, бул күлкүнү келтире турган нерсе болуп атпайбы? Экинчи бир нерсени баса белгилеп айтып коеюн. Акылбек Жапаров өзү билет. Акылбек Жапаровдун бир тууганы налогойдун эң чоң экенин, бул жашыруун эмес. Тигил курсташы Акылбек Жапаровдун кызынын курсташы налогойдун Кыргызстан боюнча, Кыргыз Республикасы боюнча замы. Силер эле башкарып атасыңар эмне мамлекетти. Монтип башкарганыңар кереги жок. Элдин чөнтөгүнө, элдин ичкимине кирип акча алганыңарды токтоткула. Өзүңөр элге повод берип, өзүңөр элди көчөгө чыгарып атасыңар. Пактакорлор, баягы пактакорлорго айтам. Ушундай чындык убакытта ачуу чындыкты айткыла. Мага эч нерсенин кереги жок. Мага митинг кереги жок. Мага могул Кыргызстан стабилдүүлүк болгон керек. Кечирип койгула, чалып калды. Президентибиз Садыр Нуркожоевич өз мөөнөтүндө Кыргызстанды өнүктүрүп, өстүрүп, жакшы бир нерселер менен тарыхта ушу ак баракта ак эме менен алтын тамга менен калгандай каалайм да, чынындачы. Бирок тилекке каршы Садыр Нуркожоевичтин да башын айлантып, ар кандай жасап атканыңар бул туура эмес. Моногул штрафтар полный бүттүгү туура эмес. Мурдагы эме менен тариф менен калтыргыла штрафты. Андан кийин жанагыл арак ичип, ошол мас болуп айдагандар жанагыл эмелерди карагыла. Эч убакытта карапайым калк нарушение кылбайт. Ким кыршасы күчтүү болсо, акчасы көп болсо, көпөс болсо, дагы да болсо байлар силердин көпөс, жанагыл чоңкурсак көпөстүн балдары бузат. Карапайым калк эч убакытта бузбайт. Алардын ушу салык төлөгөнгө, алардын жанагыл мондай олчойту штраф төлөгөнгө алардын акчасы жок, мындай айтканда. Ошол Акылбек Үсөнбекович, мен көп нерсе айтпадым. Мына эмеде укук коргоо органдарында, тигил мектептерде, жанагыл башка мамлекеттик кызматкерлерде иштеп аткандардын баары айтып атат, таң калып атат. Бул нереальный деп атат да. Чынында нереальный болуп атат да. Мындай болбойт. Мындай штраф кылганыңар, мындай эме ПДДны ушундай эметип ойлоп чыкканыңар ким ойлоп чыгып атат? Ким? Силер эмне Америка менен эмне Кыргызстанды салыштырып атасыңарбы? Биз адан 100 жыл, 200 жыл аркадабыз го. Ал жакта кандай экономикасы, ал жакта кандай жетишкендик, ал жакта кандай условиялар. Бизде мына карагыла азына. Мунугу эле алдымды көргөзө турган болсомчу, мына тротуар жок. Ачык сөз. Мына бул жакта мына аркада полосалар жок. Линиялар жок. Ошолордун баарын, условияларды, жолдордун баарын эме кылгыла, бир эле эме кылбай 4-5 полоса кылгыла, мүмкүнчүлүк условия түзгүлө, андан кийин көтөргүлө. Убагында мына бирөөлөр айтып атты эле, ошентип Турцияда дагы теңеп койгула, мына анан кийин кылгыла мындай деп. Ошолордун бүттүү пактакорлордун баары азыркы убакта бийликте отурат. Алар айта албайт, оозумуз уже жабылып калды. Ошол урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, бул кайрылуу Акылбек Жапаров, бул сизге болот. Сөзсүз түрдө буну эме кылгыла дагы, эме өткөрүп алган болсоңор кайра кароого жөнөткүлө, колду койбогула, токтотуп элди кыйнабагыла. Мындай айтканда, эл чынында кыйналып атат. Бир эле повод, мына эртең 6-сында Талас областынан таксистердин полный бүттүгү чыгат экен. 7 областта таксистер кечирип койсоңор чалып калып атат. Бишкекте да бар, мындай айтканда, баардык адам машина айдайт, көпчүлүгү. Бул чындыгында туура эмес. Баяда бир жаныңарды Кудай алат, биз салыкты алабыз деп кыйын болуп чыктың эле Акылбек Жапаров. Кече эме деп чыктың дагы,
бутуңарды чечип киресиңер, машинаңарды токтотуп киресиңер дегендей да эмелер тарифтер кылыңар. Болду эми мондай бир жол адам ката кетирет, 2 жол кетирет, 3 жол кетирет, эми 4-чү 5-чисин эми кетирбегиле, уят болот бул. Эми силердин эме мында Акылбек Үсөнбекович өзүңөр мына мени аябай жакшы билесиңер. Көп иштериңер бар экенин, көп нерселериңер бар экенин баарына азыр колдо турган көп маалыматтар бар менде. Бирок тынч эле да мен айтайын да, тынч эле. Давайчы силер элди кыйнабагыла, Акылбек Жапаров 500 миллиардка жеткирем деп. Силерди эч ким кыйнабайт. Хорошо, иштей бергиле. Качан жумуштан кетмейинче. Ошол урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, кыска нуска кайрылып коюуну туура көрдүм. Дүрбөлөңгө түшпөгүлө. Кудай буйрса, Кудай кааласа, бул жанагы штрафтар боюнча сөзсүз түрдө каралат. Сөзсүз түрдө каралат. Бул сөзсүз түрдө жокко чыгат. Жокко чыгыш керек. Бул боюнча азыр айтып атат, айтылды уже. Сөздөр жетти. Кудай буйрса, Кудай кааласа, буга сөзсүз түрдө чара колдонулат. Дүрбөлөң болуп, көчөгө чыгып, бирөөдүн куралы болуп, бийликти алышыбыз керек, бийликти минтишибиз керек, антишибиз керек, тигинишибиз керек, монтип жөрөлү, тигинтип жөрөлү деген эмелерден, провокационный сөздөрдөн алыс болгула. Самый главный бирөөдүн куралы болуп калбагыла. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ассалому алейкум. Чындыкты ким айта турган болсо, чындыкты, адилеттүүлүктү, калыстыгы үчүн айткыла.